Урматтуу Дастанбек Арсбекович, урматтуу депутаттар, мен ушул айыл чарба тамак өнөр жана мелиорация министрине ушул кандидат катары сиздердин алдыңыздарга бир топ маселелерди айткым келип турат. Биринчи, бир 3 мындай приоритет катары 3 маселени мен толук өзүм мойнума алам. Бул биринчи көптөгөн маселелер болуп атат экспорт боюнча. Ошо экспортту толук колго алуу, бул жерде кандай маселени чечүү болот? Биринчи, сатуу маселесинде мамлекеттик бир ишкана ачып, мына быйыл картофель, мурун, төбурчак, чеснок сыяктуу сатылбай атат. Ошолорду бир ишкана түзүп, ошо ишкана аркылуу мамлекеттик механизм катары түзүп, ошону сөзсүз ишке ашыруу. Экинчиси, ушул тармакта иштеп аткан бүт ассоциациялардын башын бириктирип, ошо ассоциациялар аркылуу дыйкандар менен толук байланышып, ошолор аркылуу алдыга кетүү. Анан эң негизги маселе бул кайра иштетүү ушул маселеси бар. Бул жерде кайра иштетүү бүгүн 20%-ын тегерегинде. Ошол кайра иштетүүнү алдыга жылдырып, экспортко багытталган ишканаларды толук колдоп, бүгүнкү кластердик ыкма менен бир топ иштерди алдыга жылдыруу. Анан үчүнчү эң мындай талуу маселе бул мына санариптештирүү, региондорду өнүктүрүү жылында ушул санариптик айыл чарба деген мындай бизде азыр жаңы программаны биз иштеп чыгабыз. Ошол аркылуу азыр бизде даяр программада ошону алдыга жылдыруу боюнча толук мүмкүнчүлүк болот. Ошону приоритет катары мындай карайм. Ушу 3 маселени. Калган маселелер айыл чарбасы оор тармак бир топ маселелер бар. Суу чарбасында болгон маселелер, кече комитетте болгон, ошону мындай колго алуу, АУПлар, СООПлар болгон маселени чечкенге аракеттер болот. Өлкөнүн эң негизги байлыгы болгон жер маселесинде 75% жер азыр элдин колунда. Алар деген баягы документтештирилген 25% бүгүнкү күндө ушул маселе болуп турат. Муну дагы кече Кенжебек Сатынкулович көтөрдү. Ошол маселени да толук конду алдыга жылдырууга менде мүмкүнчүлүк болот. Анан бир топ маселелер. Бүгүнкү биз органикалык айыл чарба продукцияларын ушул колго алып атабыз. Ошо биздин министрликте ошол премьер-министрдин токтоо менен органикалык айыл чарбасын өндүрүү департаменти жаңы түзүлдү. Ошол департаменттин ишин колго алуу менен органикалык, экологиялык таза продукцияларды көбөйтүү маселеси, көптөгөн маселелер болуп атат. Ургалдуу багбанчылык, асыл тукум мал чарбасы, үрөн чарбалары боюнча бул жерде сиздер колдоп берген мыйзамдар бар, дотация маселелери бар. Аларды колго алып, негизги фундамент, айыл чарбасынын фундаментин түзгөн асыл тукум, үрөн чарбаларын колго алуу. Анан эң маселе баягы көптөгөн ушул эл аралык долбоорлор менен айыл чарбасына бир топ маселелер бар. Алар келип атат. Ошолордун ачыктуулугун карап, бир мындай координационный бир совет бар бизде. Ошонун ишин жакшыртып, мындай ушунун эффектүүлүгүн жакшыртуу. Анан кийин негизги биздин ошол айыл чарбасынын ножкасы болгон райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынын ишин жакшыртуу. Бул башкармалыктарга эгерде мындай сиздердин колдооңуздар болсо, премьер-министрдин жардамы болсо, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына райондун акиминин орун басары катары мындай алардын мындай статусун көтөрүп, ушул бир максат бар. Анан эң негизгиси бүгүн бир топ жаш жигиттер ушул айыл чарбасын көтөрөм, айыл чарбасы министрлигине сөз түрдө алдыга мындай жылдырам деп атат. Ошо жигиттерди министрликке чакырып, ошолорго бир кызмат берип, ишти алдыга жылдыруу. Рахмат.